Самара Нарматова KG недвижимость кыймылсыз мүлк агенттигинин негиздөөчүсү. 2011-жылы Екатеринбург шаарына келип, тазалоо кызматкери, көмөкчү, соодагер, Мерки Эри компаниясында консультант болуп иштеген. Ишкерлик жаатындагы алгачкы тажрыйбасын Дельта Кредит банк менен баштаган. Ага чейин башка кыймылсыз мүлк компаниясына кайрылган, бирок макулдук алган эмес. Дельта Кредит банкынан Кыргызстандын жарандыгы менен өзүнө бөлмө сатып алган. Андан кийин туугандарына, жакындарына үй алып бергенге жардам берүүгө киришкен. Жакындары, туугандары бири-биринен угуп, тааныштарына жөнөтүп, кадрлар кайрыла баштаган. Андан кийин кеңсе ачып, кызматкерлерди алып, келишим түзүп, банктар менен кызматташкан. Бүгүнкү күндө Самара Нарматованын Орусиянын 4 шаарында кеңселери бар. Алар Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана Новосибирск. Бул аралыкта 900дөн ашык мекендештерибизди турак жайлуу кылган. Ал Кыргызстанга үй салабыз, эл катары келип, иштеп кетем деп келген. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин агенттик аркылуу сентябрь айында 30 кардарыбызды турак жайлуу кылдык. Кардарларыбыз өздөрү каалаган аймактардан үйлүү боло алышты. 30 кардарыбыз үйлүү болуу үчүн кандай кадамдарды басып өттү? Ада бирини алуу үчүн канча убакыт кетти? Үй тандоого да канча убакыт кеткени жөнүндө бөлүшмөкчүмүн. Кардарларыбыздын орунсуз каприздери эмне менен аяктайт? 2025-жылы кыргыз мекендештерге ипотека бербейт экен го деген маалыматтар жөнүндө бүгүн баяндап өтөм. Менин YouTube каналыма катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен ар дайым экран аркылуу жакшы маалыматтарды жеткирип турганыма кубанычтамын. Кардарларыбыз кандай кадамдарды басып биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болушту? Үй алуу үчүн эмнелерди жасашты? Канча чыгым кетти? Кандай кыйынчылыктар болду? Келиңиздер ушулар жөнүндө токтолуп айтып өтөйүн. Биринчи кезекте кардарлар үй алууда толук маалымат алууга келишет. Маалымат алууга келгенде кандай кыйынчылыктар болот? Кандай чыгымдар болот? Сиздин үй алууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Кредиттик тарыхыңыз кандай? Ошол мага көбүнчө консультацияга келгенде мен ушул моменттердин бардыгын, акчаны кайсы учурда төлөйсүз? Кандай процесстер болот? Ушулар жөнүндө айтып өтөм. Андан соң кардар чечим чыгарып, мисалы көп кардарларым ичинен биринчи келген күнү эле макул болуп, келишим түзүп, биз менен иштешип баштайт. Ал эми кээ бир кардарларым ойлонуп келели деп кетишет, башка агенттиктерге барып, маалымат алып, салыштырып, андан кийин точно чечим чыгарып, ушул Самара эже аркылуу иштешебиз, ушунун условиясы мага көбүрөөк жакты деп келип, келишим түзөт. Туугандар көбүнчө документтерин жөнөтөт, мекендештерибиз меникин карап берип коюңузчу, мен үй ала аламбы, же болбосо телефон аркылуу маалымат берип коюңузчу, мага WhatsApp'тан баарын подробно жазып коюңузчу дегендер дагы жок эмес. Тилекке каршы, сиз эгер үйлүү болгуңуз келсе, биринчи кадам сиз жактан болушу керек. Мен сизге үй ала турган планыңыз жок болсо, мен сизге идеальный варианттарды айтсам дагы, идеальный нерселерди көрсөтүп берсем дагы, сиз баары бир үй албайсыз. Үй алам деген адам туруп, келип, толук маалымат алып, түшүнүп, чын эле үй алууга мүмкүнчүлүгү болсо, анда ал жактан болчу аракеттерди, кадамдарды баштайт. Биринчи кадам бул келишим түзүп, биз менен иштеп баштаган күндөн башталат. Биз госуслугасына да чогуу барабыз, госуслугасын ачабыз, андан соң документтерин тактайбыз, анализдейбиз, андан соң банкка кетиребиз. Даже билесиздерби, ушунчалык сложный ситуациялар болот, ошого карабастан кардарды аягына чейин ишин бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Ойлобоңуздар, бунун иши тез бүтүптүр, бунун акчасы бар экен. Кээ бир кардарлардын ичинде ошондой айткан сөздөр дагы бар. Анын акчасына карап, тез алып бердиңерби? Меники эмнеге жылбай атат? Бүгүн ушулар жөнүндө дагы кеңири токтолуп айтып өтөм. Биринчи кандай кадамдарды дегенде, биринчи кадам айтып өттүм. Келип, келишим түзүп, биз менен иштешип баштаган күндөн башталат. Ал эми экинчи кадам бул үй тандаган процессте дагы тез, решительный чечим чыгарып, үй тандаганга экинчи кадам, экинчи моменттер. Ал эми үчүнчүсү болсо, сделка процесси баары даяр болгондон кийин, ошол нерсеге даяр болуп, сделканы өткөргөндөн кийин, ал эң сонун моменттер бул үйдүн кардар ачкычын алган учурлар. Ачкычын алганда дагы биздин агенттик барып, бардык моменттерин текшерип, анан кардарга үйдү өткөрүп, акт прием передачаны подписывать этип, кардарыбызды кубандырабыз.
биздин агенттик аркылуу сентябрь айында үйлүү болгондорду айтып өтө турган болсом, Тыныкеева Меркуль эжебиз Московской областтан 2 бөлмөлүү батирдин ээси болду. Ал эми Элтолдиев Жумабек мырза Новосибирск шаарынан үйлүү болду. Камбаров Жылдыз Московской областтан, Джуманова Нилюфар Екатеринбург шаарынан 2 бөлмөлүү турак жайлуу болду. Турсунов Хасанбай Иванова шаарынан турак жайлуу болду 2 бөлмөлүү. Дусупова Айнура Рызан шаарынан 1 бөлмөлүү батирлүү болду. Карыпов Саматбек биздин агенттикке чейин башка агенттикке кайрылып, 7 ай күтүп, андан кийин одобрение болбогондон биздин агенттикке кайрылып, ал дагы биздин агенттик аркылуу 2 бөлмөлүү батирдин ээси болду. Ысманова Лаура эжекебиз менен иштешүү өтө кыйынчылыктарды жаратты, бирок ошого карабастан Московской областтан 2 бөлмөлүү батирлүү болду. Зайлабидин кызы Умсунгүл биздин агенттик аркылуу Москва шаарынан 2 бөлмөлүү батирлүү болду. Жолдошуна одобрение болбой, өзүнө одобрение алып, үй алып бердик. Азыр Москвада 2 бөлмөлүү үйлүү болду. Байчкерева Меримгүл биздин агенттик аркылуу 2 бөлмөлүү батирлүү болду Московской областтан. Субанбеков Арсен биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болду. Бабалахунов Самарбек биздин агенттик аркылуу, Жунусов Азимбек биздин агенттик аркылуу, Жаныбекова Нуриза биздин агенттик аркылуу, бул кызыбыз дагы Иванова шаарында башка агенттик аркылуу одобрение алып, бирок итоге сделка чыга албаган үчүн бизге кайрылып, биздин агенттик аркылуу үйлүү болду. Эрматов Мухаммед Умар биздин агенттик аркылуу үйлүү болду Новосибирск шаарынан. Эшмурадова Дилфуза эжекебиз Жаңы-Домдон сонун квартиралуу болду. Ташполотова Шарифа эжекебиз тоже биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болду. Эргешева Айнура эжекебиз дагы кызы менен келип, менден өзүмөн биринчи жолу келип эле договор түзүп, биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болду. Юсупбеков Бахтияр аке тоже келинчеги менен келип, Самара укам сага ишенем, сен мени үйлүү кыласың деп мен менен келишим түзүп үйлүү болду. Токторова Назгүл эжекебиз тоже Московской областтан Балашихадан аябай сонун квартира алды 9 миллионго, квадрат аябай чоң. Буюрса Москвага барсам, үйүнө барып сонун видео тартып сиздер менен бөлүшөм. Бекташева Кумишай кызыбыз дагы биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болду. Галмаматова Бурул Новосибирск шаарынан үйлүү болду. Эшматов Дөлөтбек Новосибирск шаарынан биздин агенттик аркылуу үйлүү болду. Тобокелова Бермет Новосибирск шаарынан биздин агенттик аркылуу үйлүү болду. Матмусаева Наргизахан Екатеринбург шаарынан биздин агенттик аркылуу үйлүү болду. Жакында видеосун чыгарабыз буюрса. Ашимова Гүлмайрам жакынкы күндөрдө Екатеринбург шаарынан 2 бөлмөлүү батирлүү болду. Айдаркулов Эмиль акенин биринчи абеги болбой, ушундай кыйынчылыктар болду. Экинчи абеги менен сделкага чыктык буюрса. Аны дагы сиздер менен жакынкы күндөрдө үйүн көрсөтүп беребиз. Медетбек кызы Назик биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болду. Ахматали кызы Мербан биздин агенттик аркылуу Екатеринбург шаарынан үй алышты. Өздөрү башка шаарда болчу, именно Екатеринбург шаарын тандашып, биздин агенттик аркылуу турак жайлуу болушту. Мекендештер, биздин агенттик аркылуу 30 кардарыбыз турак жайлуу болду. Балким сиздердин жакындарыңыздар дагы болушу мүмкүн. Эгер жакындарыңыз болбосо деле жакшы каалоо тилектерди айтып, куттуктап, алардын комментарий аркылуу жазсаңыздар болот. Одобрение алыш үчүн канча убакыт кетет? Келиңиздер ушулар жөнүндө бүгүн толугураак токтолуп сиздер менен буга чейин дагы ачык сүйлөшөм. Бул жолу дагы ачык бардыгын айтып өтмөкчүмүн. Эгер сиз Кыргызстандан жаран болсоңуз, же болбосо Золотая Коронадан, же болбосо Байбол, Мөлбулак деген компаниялардан гана ала аласыз. Ошол эле учурда биздикилер көбүнчө жакындарына, туугандарына алып бергенден кийин унутуп калышат, же болбосо аны контроль кылбай калат. Ошол үчүн гана кредиттик тарыхы бузулуп калгандар да бар. Ал эми кээ бирлер болсо вовремя Золотая Коронадан алат дагы, баягы ал 6 күнгө же болбосо кыска срокко берилет да. Аны төлөбөй койгондон кийин анын процентин эске албайт дагы. Проценти аябай көбөйүп кеткенден кийин банкка тарынып, же болбосо микрозайм берген компанияга тарынып, төлөөгө отказ кылышат. Негизи сиз ошол биринчи алардан мурун кандай условия менен берип атат, эмне үчүн берип атат, буну алгандан кийин канча күндө жабышым керек, эмне үчүн буну алып жатам деп ойлонушуңуз керек. Анан тарынып төлөбөй койгондон кийин ал күндөн күнгө өсүп көбөйүп, андан кийин 90 күндөн ашкандан кийин уже сиз черный списокко түшөсүз.
Ал эми менин биздин агенттик аркылуу 90% кардарларым Кыргызстандын жарандары. Алар келгенде эле мен сразу суроолорду узатып баштайм. Маалымат берем биринчи кезекте. Экинчи кезекте сиздин кредитиңиз барбы азыркы учурда? Микрозайм алып төлөй койгон болсоңуз, банктан сизге одобрение чыкпайт. Менин да өзүңүздүн дагы убактыңызды кетирбеңиз деп айтам. Көп учурда ошон үчүн одобрение болот. 2023-жылы марттан баштап көптөгөн изменениялар болду, өзгөрүүлөр болду. Мурда болсо автокредити бар, 5 кредитный картасы бар, потребительский 2-3 картасы барлар деле спокойно ала алса, азыркы учурда доходунан ошолордун бардыгын карталарды дагы жабууга туура келет, же болбосо банк аябай жетпеген сумманы одобрение берип жатат. Ошон үчүн биз азыр Россиянын жарандары менен 10% кардарларым чындыгында Россиянын жарандары. Алар менен иштешип баштаганда тоже сураймын, канча кредитиңиз бар, канча кредитный картаңыз бар, кайсы кредитный картаңызды азыркы учурда жаба аласыз, же болбосо банк условия койсо, азыр жаппай эле коюңуз, банк кээ бир учурда условия койбойт, кээ бир учурда условия коет. Мисалы, банк кантип карайт? Одновременно, мисалы, сиз бир кредит алдыңыз, аны жаптыңыз, экинчисин алдыңыз, аны төлөп бүтмөй сайын үчүнчүсүн албайсыз. Үчүнчүсүн алдыңыз, жаптыңыз, ошентип кредитный историянын рейтинг көтөрүлөт. Ал эми ошол эле учурда кээ бир кардарларды банк кантип оценивать этет? Мисалы, одновременно бир нече кредит алат. Кредитный карта, автокредит, ошол эле учурда ипотека и бардыгын вовремя төлөйт. Эч кандай эч жерде просрочкасы жок, төлөйт бардыгын убагында. И спокойный банк одобрение берет андай кардарларга. Себеби банк түшүнөт, бул адам өзүнө финансовый обеспечить эте алат, ошон үчүн коркпой алып жатат деп. Ал эми кээ бир кардарлар ипотека алардан алдын 800 000 же болбосо 1 миллион кредит алып туруп, анан ипотекага подавать эткенде банк түшүнөт, что бул адам төлөй албайт. Себеби биринчи платежду даже төлөй элек. Ипотекадагы буга кошулса, экөөнү кандай төлөйт деп уже сразу отказ кылат. Дагы бир кардарларыбыз бар, мисалы, бир нерсе алыш үчүн бардык жака заявка подавать эте берет, канча көп заявка подавать этип, канчалык көп отказ алган сайын уже кредитный рейтинг аябай түшүп кетет. Ошондой учурда дагы Россиянын жарандарында көбүнчө ушундай ситуация болот, күтүш керек болот убакыт, бирок ошого карабастан одобрение алып бергенге аракет кылабыз. Мисалы, кээ бир агентствага кайрылганда бардык жака подряд банкка отправить этет дагы, бардык жактан отказ болуп калды дейт. Ал эми биринчи анализдеп, кайсыл банкта шансы көбүрөөк болсо, ошол банкка гана подавать этсең кардарга одобрение чыгат. Кыргызстандын жарандары көбүнчө ушул золотая коронадан гана проблема болуп отказ алып калышат, а так калган моменттери эч кандай кыйынчылыктар жаратпайт. Анан дагы бир момент, одобрение алыш үчүн Кыргызстандын жарандары сөзсүз түрдө расмий түрдө иштеш керек. Анан ишканадан дагы кээ бир учурда отказ болот. Эгер сиз иштеп аткан ишкана вовремя налогторун төлөбөсө, государственын алдында карыздары болсо, ошондой учурда дагы банк сизге одобрение бербейт. Эгерде экинчи дагы отказ болгон момент, мисалы, сиз иштеген ишканага банктан байланышканда аябай агрессивно жооп берет. Бундай адам иштейт же иштебейт деп мындай жакшы жооп бербей, эмнеге сурап атасыңар, ал адам кантип төлөйт ипотекасын деген моменттерди дагы башыбыздан өткөрдүк. Ошон үчүн сиз Кыргызстандын жараны болсоңуз, бир жерге расмий түрдө иштесеңиз, иштеп аткан болсоңуз, бардыгы менен ушул моменттерди сүйлөшүшүңүз керек ачык. Мен ипотека алайын деп атам алдыда, же болбосо ипотекага документ собирать этип баштаганда айтышыңыз керек. Мен агентство менен договор түздүм. Эгер банктан чалса, менин иштегенимди айтып коюңуздар деп. Көп учурда айткандан корккондор бар, дополнительный справка сурагандан корккондор бар, трудовой договорду заверить эткенден корккондор бар. Билбейм, негизи сиздер ал жерде расмий түрдө, официальный түрдө иштегенден кийин сиздерге ишкана бардык документтериңиздерди толугу менен бериш керек. Андан эч кандай кыйынчылык нерсе жок, просто барып айтасыздар. Менде болсо акыркы учурларда кардарларым одобрение алганда бухгалтериясы менен сүйлөшөм, руководители менен сүйлөшөм, бардыгын түшүндүрөмүн,
ушундай кызыңыздар бизге кайрылды, ушундай банкка кетирип атабыз, ушунча сумма алып берейин деп атабыз деп. Анан алар мени сразу түшүнүп, макул болуптур, кылып беребиз. Она у нас очень хорошо работает, без проблем деп кылып берген учурлар да болот. А кээ биркилер болсо, жок, биз эч кандай справка бербейбиз ишканадан, канча алат ал менин проблемам эмес, биз бербейбиз деген ответтерди да алабыз. Бирок ошого карабастан биздин мекендештерибиздин одобрениясын алып кубандырабыз. Эгерде сизге банктан одобрение чыкпаса, сизде эч кандай үй алууга мүмкүнчүлүк жок. Биринчи кезекте ушул моменттерден башташыбыз керек. Өзүбүздүн кредиттик тарыхыбыз кандай? Бизге банктан одобрение чыгабы? Банктан одобрение чыккандан кийин анан үй карап баштайбыз. Азыркы учурда көп кардарларым кайрылат. Мына үйдү сүйлөшүп берчи, мен ушул үйдү алайын деп атат элем. Сиз наличка сатып аласызбы десең, жок, ипотекага. Эжеке, анда одобрение албайлыбы десең, сразу уже тарынып калган учурлар да болот. Эмне үчүн мага сүйлөшүп бербейсиңер деп. Одобренияга канча убакыт кетишин эч ким билбейт. Ошон үчүн биринчи кезекте банктан одобрение алгандан кийин биз сизди өзүбүз шаштырабыз. Келиңиз, үй көрүңүз, мынаны көрүп келиңиз, качан сиздин убактыңыз бар, үйдү көрсөтүп, сиздин ишиңизди эртерээк бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Банктан одобрение чыккандан кийин экинчи этапка өтөбүз. Экинчи этап бул үй тандоо процесси. Үй тандоо процессинде аябай биздин кардарларыбыздын өзгөргөн моменттерин көрө алабыз, кээ бир учурда түшүнгүсү келбеген моменттерин көрө алабыз. Бирок ошого карабастан үй тандатканга аракет кылабыз. Мисалы, биздин агенттик аркылуу баштапкы төлөмү жок келген кардарларга дагы баардыгын маалымат берип жатканда түшүндүрүп өтөм. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздин баштапкы төлөмүңүз жок болсо, идеальный үй аласыз, квадраты чоң, кирпичный, өзүңүз каалаган райондон, бирок ремонтуна өтө басым жасабаңыз деп. Себеби азыр көптөгөн адамдар түшүнүп калды, кантип үйдү выгодно сатсак болот, кантип кымбат сатсак болот. Демек, ал үчүн аз гана убакыт и вот миллион үстүнө кошуп сатсак болот. Мисалы, арзан обойлар келип жабыштырат, бир аз жасалгайт үйдү, андан кийин үстүнө миллион кошуп сатат. Ал бизге банк болсо квадрат метрине гана акча төлөп берет. Банкка үйдүн ремонту не важно. Ошон үчүн үй тандаган процессте советчиктер көбөйөт. Көп учурда ушул советчиктери бул район жаман, бул район жакшы, бул жерден алба деп атып убакытты созот. Негизи кардар кайсыл жерден үй алат, кандай үй алат, мага кандай үй керек, ошону четко түшүнсө, демек эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Ошол банктан одобрение чыккандан кийин болду. Алдыга аракет кылабыз. 2 бөлмөлүү, комнаталары раздельный, санузел раздельный, кухнясы первое время жашай турган болсо, болду, ала берем деген мекендештерибиз 10 күнгө жетпей үй тандашат. Негизи биздин агентствода азыркы учурда үй тандоо боюнча аябай сонун специалист иштеп атат. Бир айда 45 кардарыбызга үй тандап берди. Үй тандоого жардам көрсөттү. Кардарлар менен аябай тыгыз байланышта болуп, күн сайын алардын угуп, аларга туура совет берип, үйлөрдү сүйлөшүп берип, үйлөрдү көрсөтөт. И сиздерде только тандаш маселеси калат. Эгер сиздер тандасаңыздар эле, демек үйдүн документтерин биз уже иштеп баштайбыз. Сиздер үй тандагандан кийин биз ал үйдүн документин биздин юрист текшерет, банктын юристи текшерет, страховой компаниянын юристи текшерет. Андан соң биз сиздерди сделкага чакырабыз. Демек, үй тандоо процессине 1 ай убакыт жетиштүү. Азыркы учурда келген кардарларга айтам, үй тандаганга бизде толук 1 ай убакыт бар. 1 айдын ичинде үй тандай турган болсок, сделкабыз болот. Эмне үчүн быйылкы жыл кыйын жыл болду? Эмне үчүн мен эч жака чыга албай, эч жака бара албай, эч жака баса албай ушул иште отуруп калдым? Себеби быйылкы жылы, 2024 жылы аябай көп өзгөрүүлөр болду, туугандар. Ар ай сайын даже өзгөрүүлөр болот. Ошон үчүн эч жака чыга албаганым дагы ушу кардар биздин компанияга ишенип кайрылгандан кийин ошонун ишин тездетип, эртек бүтүрүп бергенге туура келди. Ошон үчүн сиздер дагы бизди туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Себеби даже сиздерге одобрение чыкты, 18%дан одобрение болгон учурда ушундай ситуация болду. Резко көтөрүлүп кеткен учурда дагы башынан ошол заявканы
карап чыгыш керек, башынан одобрение алыш керек. Баардык кайрадан нөлдөн башталып калат. Биз андай кыйынчылыктардын баардыгын сиздерге айтпайбыз. Бирок одобрение алган менин кардарларым мени туура түшүнүп, тезирээк үй тандаганга аракет кылышыңыздар керек. Кардарлардын орунсуз каприздери эмне менен аяктайт? Негизи мисалы бир айда 40 кардар бизге кайрылса, ошонун ичинен сөзсүз түрдө 2 кардар 10-15 кардарга татыйт. Алар менен эч кандай тилде сүйлөшүү өтө кыйын. Аны айтсаң башканы айтат, башканы айтсаң тигини айтат. Ал өзүнүн биз банктан одобрение алып бергенден кийин биз менен иштешип атып, параллельно башка жактардан маалымат алып, башка жактан консультация алып, биз менен иштешүүдө аябай агрессивно мамиле кылган кардарларыбыз бар. Бирок ошого карабастан, ошол кардардын ошондой орунсуз каприздерине чыдап, үй алып берип, ишин аягына чейин бүтүрүп беребиз. Кээ бир учурда андай кардарлардын даже видеосун да тартканга көңүлүбүз болбойт. Алып бердикпи, кардардын алдындагы ишибизди аткардыкпы, болду, бүттү. Ошол менен бүткөн кардарларыбыз да бар. Ойлобоңуздар, баардыгы оңой деп. Эртең менен туруп менин настроениямды бузат, сотрудниктериме асылат, өзүнүн ичиндеги баардык жаман негативтердин баардыгын бизге айтат. Кээде ошондой берген акчасына дагы мындай биздин нервибиз адан кымбатыраак турат деп кеткен учурларыбыз да болот. Себеби баардыгы орунсуз. Мисалы консультацияга келгенде ал адам, конечно, ар бирин билбейсиң ичинде кандай ою бар экенин. Баардыгы жакшы сүйлөшүп, ооба, жакшы деп баштайт. Анан баштагандан кийин уже одобрение чыккандан кийин, бизге акчасын төлөгөндөн кийин уже башкача биз менен мамиле кылып баштайт. Берген акчасына как-то ушундай, кандай деп айтсам экен сиздерге, берген акчасындагы мындай ыраазы болуп бербегендей сезилет да. Аябай кыйын болот ошондой кардарлар менен иштешиш, чынын айтканда. Ал кээ бир учурларда ошондой кардарлар менен ишибизди токтоткон учурларыбыз болот. Мисалы өзүнүн бир баардык өйүндөгү нерсесин, болуп аткан жашоосундагы кыйынчылыктарын айтканын биз жөн эле принимать этишибиз мүмкүн. Бирок ошого бизди аралаштырып, жолдошум мынтип атат, жолдошум тигинтип атат деп. Бирок мен ошондойлордун жолдошун түшүнөм. Алар өтө жакшы адамдар деп, жакшы инсандар деп билем. Себеби раз чогуу келип ошол процесстерге катышпай, демек ал адам уже коркуп калган деп ойлойм. Себеби эгер аялы баардыгына жакшы көз караш менен жүр чогуу барып, чогуу сүйлөшүп, үй алалы, мындай болуп атат десе, ал адам дагы чогуу келип, биздин маалыматты угуп, келинчегин кайсылдыр бир деңгээлде ага колдоо көрсөтмөк деп ойлойм да. Анан биз көрбөгөн, биз тааныбаган жолдошун эле кечке жолдошум мынтип атат, жолдошума бирөө мындай деп айтыптыр, анан жолдошума сен жөнүндө мындай деп айтыптыр десеңиздер, мага сиздердин жолдошуңуздардын мнениясы кызык эмес, сиздердин жолдошуңуздар идеальный адам экенин билем, потому что алар раз келбегенден кийин, демек сиз үйдө баардыгын башкарасыз. И биринчиден, экинчиден, баягы жаман көрсөтө бергендин кереги жок. Бул жерде лучше мынтип айтсаңыз жакшыраак жарашмак. Мен ушундай сиз жөнүндө изилдеп, ушундай маалыматтарды уктум, ушуга кандай дейсиз? Же болбосо менин жеке жашоом, менин жеке ишим сизге эмне кызык? Сиз мен менен келдиңиз, иштеш баштадыңыз. Демек, сиз менин агенттигим аркылуу үйлүү боло аласыз. Башка эч нерсе эмес. Башка эч кандай сизге мүмкүн эмес. Ал эми ушундай моменттерди айтып, бизди отвлекать этип, анан сенин кыздарың мындай иштейт экен, сенин кыздарың мындай, анан эң тарынычтуу, эң капа болгон нерсе, силер эмне кылып койдуңар деген, бул өтө оор тиет. Себеби биз эгер эч нерсе кылбасак, сизге жөндөн жөн одобрение чыкмак эмес. Биз эч нерсе кылбасак, сиз 13-14 квартира көрмөк эмессиз. Ушундай бир бул жерде айтып кетчү нерсе, адамдын жасаган ар бир кичинекей моменттерин, кичинекей менеттерин качан биз бала баштаганыбызда ошого рахмат айтып, ошонун ушул ушундай кылып атпайбы деп биз ошонун кылган нерсесине ыраазы болгонубузда биздин башка жактан да иштерибиз алдыга жылат.
эч качан бирөөнүн мээнетин баалабай, эгер биз эч нерсе кылбасак, эсли баардыгы оңой болсо, сиз бизге келбейли өзүңүз кылып алмаксыздар, тууганым. Ошон үчүн келиңиздер, бир ушундай нерселерден чыгып, бир өзгөрүү кирители жашообузга, жасап аткан нерсебизге. Сиз ошол жакшы ой менен үй алууга келсеңиз, демек биз сизге жакшы ойдо, жакшы маанайда сиздин ишиңизди алып барсак, демек ал дагы алдыга жылат. Кээ бир кардарларыбыз бар, одобрение чыккандан кийин аябай 180 градуска өзгөрөт. Ар кайсы сөздөрдү айтып баштайт, орунсуз сөздөрдү айтып баштайт. Анын баарын эми эстеп сиздерге айтып берүүгө мен ошол момент эле унутам, себеби азыр аябай бир өзүн бир нерседен капа болуп аткандыр, балким унчукпай койсоң тодой нерседен кутуласың го. Ошол сыяктуу көп учурда унчукпай жеңүүгө гана туура келет. Кээ бир учурда кыйкырган учурларым да болот. Мына жакында эжекебиздин сделкасы болду. Прям сделка башталды. 15 000 рубль үчүн мен барбайм сделкага деп ушундай истериктерди кылды, саарылап туруп алып. Офис менен бир болуп кыйкырдым. Сизге канча мээнет кылдык, вот сделка болуп атат. Эмнеге барбайсыз? Мен барам, анда силер ошол акчаны төлөп койгула деп бизге условия койду. Бирок ошонун сделкасы өттү. Ал эжекебиздин сделкасы өткөндөн кийин көп банктардын изменениялар болуп кетти. Бирок ушундай моменттерди айтат элем. Сиз бир нерсени баштагандан кийин ошону жакшы аяктаган мекендештерибиз көп го. Эмнеге ошолордун катарын толуктабайсыз? Эмне үчүн баардык өнөрлөрүңүздүн баардыгын көрсөтөсүз? Андан кийин дагы бир, мен жалгыз бой энемин, менин 4 балам бар. Мага жардам көрсөтсөңөр болгудай, мага мынтсеңер болгудай деп, андан кийин сделкага какой-то бир досторуңузду ээрчитип келгениңиз өтө прям последний уже менин адамгерчилигимдин чегине жетип калат да. Себеби сизди жандаган адам, сизди колдогон адам бар экен. Неге антип бизге неге мындай айтасыз деп өзүмчө кээде ичимен кудуранып сүйлөнгөн учурларым да болот. Андыктан эч качан көрдүңүзбү, сиздин жашооңуз уже туура эмес жолдо баратканын. Андыктан ар дайым туура жашоого, ар дайым туура жолдо жүрүүгө аракет кылыңыз. Сиз ошол азыркы учурда мен бул жак менен жүрөм деп жүргөнүңүз үчүн дагы сиздин ишиңиз биз иштеп баратканда түз жүрбөй, ар жактарга бурулуп кетет. Ошон үчүн күнөөнү башкадан издебей туруп, биринчи өзүбүздүн ички дүйнөбүздү, өзүбүздүн адамгерчилигибизди, өзүбүз кайсы жолдо баратканыбызды сөзсүз билишибиз керек. 2025-жылы Кыргызстандын жарандарына ипотека одобрение бербейт экен деген маалыматтарды мага аябай көп жөнөтүп атасыздар. Бул маалымат официальный түрдө эч жерде жок. 2025-жылы буюрса дагы деле иштешебиз, дагы деле үй алып беребиз. Бирок ошол эле учурда эртең кандай закон чыгат, аны эч ким айта албайт, эч ким аны билбейт. Андыктан маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр. Быйыл үй алып жетишпей калсаңыздар, эмдиги жылы алсаңыздар болот. Негизи үй алам деген планыңыз болсо, аны эртеңкиге, аны бир сүңгүгө калтыргандын кереги жок. Анан үй алам дедиңизби, ошол планыңызды ишке ашырсаңыз гана ошол убакыт эң жакшы убакыт деп айта алам. Мисалы көп айтат, азыр ставка бийик, кийинки жылы ставка түшсө алам. Ставка түшкөнү менен үйлөрдүн баалары сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Ошон үчүн азыркы учурда эгерде үй алам деп аткан болсоңуз, жаңы жылга чейин 3 ай убакыт бар. Октябрь, ноябрь, декабрь биздин агенттикке кайрылсаңыз, ушул 3 айдын ичинде сөзсүз буюрса үйлүү боло аласыз. Андыктан аракет жасаңыз. Ал эми кийинки жылы Алла буюрса аманчылык болсо, кандай болот, кандай условиялар болот, сиздер менен жаңы жылдан кийин сөзсүз бөлүшөмүн. Азыркы учурда эч кандай андай маалымат жок экенин дагы бир ирет белгилеп айтып кетким келип атат сиздерге. Маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр. Болгону эгерде азыркы учурда үй алам деп жүргөн болсоңуз, расмий түрдө ишке кирип, эч кандай кредиттерди албай, өзүңүздүн кредиттик тарыхыңызды жакшы кармап, алдыга максат коюп үй алам деп жүргөн болсоңуз, анда баардык ушул правилаларды соблюдать этсеңиз эле сиз дагы эл катары үйлүү боло аласыз. Эгер видео жаккан болсо, сиздерде дагы мен айтпай кеткен суроолор калып кеткен болсо, анда сөзсүз түрдө комментарийге калтырсаңыздар, кийинки чыгарылышта сөзсүз сиздер менен ошол темада толугураак токтолуп айтып өтөм.